Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Эмарк курулуш компаниясынын башкы директору Чолпонбек Акматов. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Чолпонбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Биз акыркы учурларда ушул курулуш компанияларды көп нерсе студиябызга чакырып маектешип жатабыз. Анткени бүгүнкү күндө биздин коомчулуктун арасында ушул курулган үйлөрдүн сапаты боюнча бир топ коопсуздонуу бар дегендей. Мисалы, вот сиздердин курулуш компаниясы консалтинг проект боюнча түзүлгөндүгүнө 12 жылдын жүзү болуптур. Ушул 12 жылдан бери компания кандай ийгиликтерди жаратты, канча үй салды, кандай жетишкендиктерге жетишти, ошол боюнча коомчулукка азын-аулак айтып берсеңиз. Саламатсыздар. Мен бул жерден толуктап кетейин. Негизи өзүм 2001 жылдан бери ошо консалтинг систем деген компанияда аткаруучу директор болуп, ошондо ошол бир топ тармактар менен иштедик. Ошонун ичинде дагы долбоорлоо группасын ачканбыз. Ошондо почти бир 17 жылдан бери ушул долбоорлоо сферасында жүрөбүз да. 2006 жылы Эмарк долбоорлоо консалтинг проектине деп ачканбыз. Анткени башка ишкерлерге дагы ушул мисалы көп ишкерлердин убактысы жок да, ошо магазин ачам, кафе ачам, үй салам десе, уруксат кагаздарын алыш үчүн көп кишилердин убактысы да жок. Анан баягы бул системаны билиш керек да, канча суу алыш керек, канча свет нагрузка сураш керек. Ошондо 2006 жылдан бери Эмарк компаниясын жетектеп келатам. Ушул убакка чейин шаарда көптөгөн проекттерди жасадык. Анын ичинде буга чейин айтып келатам. Кайнар, Бараш, Тюбетейка, Алатоого окшогон, Фрунзеге окшогон ресторандардын долбоорлорун жасадык. Андан башка көп кабаттуу үйлөрдүн, магазин, эсто, көп эле бир 500дөн ашык жалгыз эле жашай турган үйлөрдү эмес, ошондой супермаркеттерди жана башка проектлерди салсаңар. Башка ишкерлерге ошол бизге заказ берет, биз проектин чийип, уруксат кагаздарын алып берип, ошондой менен иштеп келдик. 2012 жылдан баштап биз Эмарк Строй, Эмарк Групп курулуш компанияларын негиздедик. Бүгүнкү күндө бир топ көп кабаттуу комплекстерди салдык. Анан сиз айтып атканыңыз туура, бул курулуш тармагында көйгөйлөр көп эле. Көп баягы ишкерлер экономист же юрист болуп, үй салганга кирген ишкерлерибиз да бар. Ошондо баягы тажрыйбалуу специалисттерди алыш керек да. Анткени особенно көп кабаттуу үйлөр салганда бул жерде чоң баягы риск бар да. Эртең бүрсү күнү 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийинби биз баягы сейсмопасный зонада турабыз да. Любой момент бир жер титирөөлөр болуп кетиши мүмкүн. Ошондо ошого туруштук бере турган атайын расчеттор жазылат да. Көбүнчөсү айтат, биз жер титиреген 8-бальный зонадабыз, көп кабаттуу үйлөр салбаш керек деп. Күн сайын жер титирип аткан Японияда деле салынып атат да. Салганда дагы 40-50-70 этаж үйлөр салынып атат. Только ошол жер титирегенге ылайыктуу атайын расчет жазылат да. Мисалы, биз биринчи үй салардын астында изыскание грунта деп коет, барып туруп ошол жерди шурфировать этип, баягы почвасын алып чыгат да. Ошого жараша, анан мисалы 12 этаж үйдө болсо институт сейсмология атайын спецтехусловие берет. Ага чейин болсо баягы сертификаты бар конструкторлор өзлөрү биринчи Лира деген программа, ар кандай программалар бар. Основной бизде Кыргызстанда ушу Лира программасы менен компьютер эсептейт да. Ошо жана 8 балга үйдүн мисалы 10 этаждын проектисин киргизет да, анан горизонтальный, вертикальный ар кандай өзүнүн немелери бар, методдор менен. Ошондо арматуранын
сечениялар чыгат да, мисалы 18-20 ар кандай ошону компьютер эсептеп берет, ошону алып тургандан кийин биздин конструкторлор ручной эсептейт да. Эгерде ошол баягы проект боюнча салса эч кандай риск жок, анда коркпой эле баягы жашай берсе болот да. Жашай берсе болот, э. Бул үйдү салаардын алдында атайын бир изилдөөчүлөр же болбосо текшерүүчүлөр келип анын фундаментин курардын алдында ошондо кандай бир текшерүүлөрдөн өтөт? Коомчулукка биз ушул жөнүндө кичине бир жөнөкөй тил менен түшүндүрүп айтып бербесек, жакында эле мына биз BBC-ден келген журналисттер 12-микрорайонду бир кезде ошол жерде бир жерде жаракка бар деп айтылган маалыматты таап чыгышып, ага карабастан бүгүн ошол жерде көп кабаттуу үйлөр курулуп калгандыгына абдан тынчсызданышты да. Анан кийин ошол салаардын алдында биз ошол жерди кантип текшерип изилдеп алабыз? Жана мен айтып кетпедим, биринчи изыскание грунта деп коет да. Ошол жерден 8 баллбы, 9 баллбы же более 9 балльный деп коет. Ал уже ошону специалисттер жерди кирип, атайын аппараттар ошолор менен изысканияларына берилет да. Бизде искательский разлом деген бар, жанагы өйдө жакта Орто Сай айылынын жээги менен өтөт. Ошондон баягы 1,5 километр, 1 километр, 500 метр деген өзүнүн определенный немелери бар. Мисалы 1,5 километр дегенде, значит, ар жагында многоэтажка сала берсе болот. Жакындаган сайын только жанагы бир этаж үйлөр салыш керек да. Ошого жараша конструктивный расчеттор жазылат. Ошо жанагы заключение, сейсмологический заключение деп коет, ошондо баары берилет да. Атайын текшерилет. Атайын текшерилет. Анан фундамент куярдын астында мындай болот да. Биз уруксат кагазын алганда гостехинспекциядан бир технадзор, госнадзор берилет. Ошол киши келип, специалист келип текшерип турат. Андан тышкары проектисин кайсы компания жасаса ошол жерден архитектор, конструкторлор келип кол коюп бермейинче эч кандай курулуш жылбаш керек да. Андан тышкары бизде ушундай система коюлган. Мисалы технадзор өзүнчө заказчиктин атынан, биз баягы заказчиктагы подрядчик болгондо биз экиге бөлүп койгонбуз компанияны. Заказчиктин атынан технадзор, берки прораб менен баягы эме болуп кетпеш үчүн бир компания баягы бир эле коллектив деп ошондо сговор болбосун деп, пока технадзор бизден келип кол коймойнча, андан кийин директор по строительству бар, ал барып кол коет, главный инженер, прораб, только ошондон кийин биздин бригадалар бетон алып куюп баштаганга уруксат берилет да. Баягы бир 5-6 мындай ступенчатый эме алып койгонбуз да. Анткени биз как проектировщик билебиз да, бир мына жакында Россияда Саяно-Шушинский ГЭСте авария болду. Ал жерде ошол кезде иштеген строительдер 80ден ашып калган кишилер экен. Ошону проектисин жасаган кишилер уже 80ден ашып калган. Ошол болбой эле ал кишилерди прокуратура чакырып келди да. Анан баягы расследование болгондо эксплуатациядан туура эмес кеткен, ошондуктан авария болду да. Так что бул жерден биз эч жака качып кутула албайбыз да. Бул баягы алып саткан жакшы да, бүгүн алып сатып үйдүн налогун төлөдүң, эртең сенден эч кандай эме жок да. Биз курулушта болсо срок давности жок да. Биз ошону жакшы түшүнүшүбүз керек да. Мындан келди, ошол курулушту курган компаниялар өмүрүнүн акырына чейин ошол курулуштун жоопкерчилигин өз мойнуна алышат. Бул жакшы нерсе экен. Бул нерсеге таянып, коомчулук бүгүнкү күндө салынган үйлөргө ишенсе деле болот экен. Бирок ага карабастан, бул сиздин компанияңызга тиешеси жок. Кээ бир учурда ошо салынган үйлөрдөн жаракка кеткен учурлар болот. Же болбосо башка бир кооптуу нерселер пайда болгону көп эле учурда байкалат да. Мунун себебин коомчулукта айтышат экен. Жана үйдү салып бара жатканда коюлган арматуралардын жуундугу жана ишкелигинен болот. Анын ичкеси арзан болот дагы. Анан кийин жана компаниялар деген эптеп септеп эле бүтүрүп элге бериштин камын көрүшөт. Эгерде жоонун койсо, ал эч качан андай жаракка кетпейт эле деп. Мунун канчалык чындыгы бар? Муну эми ошол курулуш компаниянын ээси түшүнүш керек да. Ал жөн гана компанияны ачып, анан бир прорабты нанимать этип иштетип, как бизнес катары көрбөш керек да. Ошол
үйдү салып баштадыңбы, значит, до конца өзүң ошону жоопкерчиликти моюнга өзүң сезишиң керек да, эртең жооп берериңди. Значит, ал жерде или ошол жерде иштеп аткан прорабтардын квалификациясы жетпейт, или ошол жердеги проект чийген компания туура эмес чийип койгон, ошон үчүн бул жерде технологический процесс нарушение болгон үчүн ушундай жаракалар кетип атат да. Эгер проектти жанагындай жазалган боюнча салса, эч кандай коркунуч жок. Биз баягы кээ бир убактарда шашып кетип, үй салынып кетип, аркасынан проект жасаган убактар болуп калышы мүмкүн. Мындан келди ал арматуралардын ичке жоонунун тиешеси жок. Жок, ичке жоон ошол как раз жана рабочий проектте көрсөтүлөт да. 32-чи сечение же там 28-чи ошонун баарын караш керек да. Мисалы, бир 8 арматура чыга турган болсо, 4 салып коюш мүмкүн, 4төн сатып ийиш мүмкүн. Ошону баягы компаниянын кожоюну караш керек да. Муну жакшылап дасыккан ишмерлер карап туруп анан салыш керек. Дагы бир айтайын дегенибиз, мына мисалы үчүн Швейцарияны, Грузия өлкөлөрүн карасаң, ошол алар деген тиги тоонун боорлоруна салынган үйлөрү абдан сонун, таза аба. Биз мисалы үчүн андан деле алыс эмес. Бишкек кичинекей эле шаар. Мисалы үчүн мына шаардан чыгып бир 7 мүнөт жүрсөң эле тоолордун арасына кирип кетесиң. Ушу тоолордун арасына үй салуу проектлерине сиздин көз карашыңыз кандай? Мен айтып атпайм, мисалы жана Гонконгду караңыз, Стамбулду, Анкара бүт эле мындай түз жер эмес да. Мына холмистый или тиги океандын жээгинде мына Дубайда салынып атат, кумга салып атышат. Ар бир ошол эмеге жараша долбоор жазылат да. Любой жерге баягы расчет менен жазса болот. Биздики, тем более Кыргызстан кичинекей мамлекетпиз. Биз баягы горизонтально эмес, биз баягы тик мындай уплотнение городокко кетишибиз керек да. Айла жок, анткени биз Россиядай, Казакстандай чоң мамлекет болсок, баягы жайылып кете берсек болот да. Австралияда мисалы ошондой баягы көп шаарлар мындай кенен да. Бизде баягы Бишкекте эски зданиялар болсо, аны бузуп ордуна салып, баягы мен ойлойм ошондой жаңылантуу 20 этаж, 30 этаж ошондойго кетебиз го деген баягы келечекте. Ошондой пландар бар. Мисалы, көпчүлүк учурда кайсы компаниялар болсун, бул атаандашуу, же болбосо тирешүү, же болбосо бири-бирине кара пиар кылып өзүнүн компаниясынын иши алдыга жүрүү боюнча бизде бүгүн Кыргызстанда анча-мынча башкаларга ат салдырбай калды окшойт. Ошондой эле ушул курулуш компаниялары жагында ушундай атаандаштыктар, бири-бирине кара пиар кылуу жагы барбы, же мындай сизде байкалган жокпу? Эми любой бизнесте өзүнүн этикети болот да. Баягы бири-бирин сыйлаш керек, конкуренцияда здоровый конкуренция болуш керек да. Жөн гана кара пиар кылып, башка бир блогерлерди нанимать этип кылышы мүмкүн, бирок именно ушул курулуш компаниялар бизде андай мындай ачык бири-бирибизге кара пиар жасаганды көрө элекмин да. Эми баягы соц жанагы Facebook, Instagram'дардагы эмелерибизге жөн эле жерден баягы бир эмелер чыгып жазып калган учурлар болот. Биз баягы кээде түшүнбөй калабыз да, ушул компанияны албагыла, ар кандай болот, бирок ачык бири-бирибизге мындай катуу согушкан мындай пока мен именно өзүбүздүн компания менен көрө элекпиз да. Сизди дагы бизге жеткен маалыматтар боюнча ушул Кыргыз үчүн күйгөн бир патриоттук тараптары бар, боорукерлик жагы бар инсан деп жеткиришти. Вот биздин бүгүн Кыргызстандын келечегин кандай көрөсүз? Мүмкүн биз бир эле саясат жагынан карабай, же болбосо бир эле кадрдык өсүш жактан карабастан, мүмкүн ушу бизди шаарды өстүрүү, көбүрөөк жаңы имараттарды куруу, жаңылануу жагынан дагы биз өз өлкөбүзгө бир колдоо көрсөтө алабыз. Сиздин жеке пикириңиз кандай? Эми мен ойлойм, Кыргызстандын келечеги үчүн ар бирибиз баягы ойлонуп, мындай иш кылбасак, мамлекетти жоготуп коюш бат экен да. Биз көрүп атабыз, Сирия, Ливия кандай күчтүү мамлекеттер талкалап калып атат да. Тем более биздин астыбызда чоң мамлекеттин карыздары бар. Мына Кытай мамлекетинин астында чоң карыз бар.
Бүгүн баягы саясат менен бири менен кресло талашпай, мен аябай каалай элем да, ушу биздин мамлекет башчылар экономикага көп көңүл бурса жакшы болот эле да. Баягы бизнести поддержка кылып, мына Кытай мамлекети кризис башталганда өзүнүн чиновниктери башка рыноктарга чыгып, өзүнүн бизнесмендерине жол ачып берип атат да. Кандай кылып иштешсе болот биздин бизнесмендерде. Биз аябай таң калдык да. Ушундай мисалы Дубайда бир топ тоже баягы нефть түшкөндө спад башталды. Алар дагы өзүнүн экономикасын башка перестраивать этип, өзүнүн бизнесине жардам берип атат да. Биз дайым суранабыз, президент кеткенде жалгыз өзү кетпей, премьер кеткенде өзү кетпей, бизнести кошуп ала жүрүш керек да. Ошол жактан бизнес форум болсо, 5 контракт түзүлүп кетсе дагы, ол биздин мамлекет үчүн чоң пайда да. Анан биз саясий мамлекет болуп калдык да. Только баары саясат менен сүйлөшөбүз. Бирок экономикага келгенде уже өзүбүздүн СНИПтерди, нормативтерди, закондорубузду оңдоп, баягы Евразийскке киргенде дагы өзүбүздүн бизнеске бир удобный немелерди кылбай эле биз жөн гана көп байкап атабыз, көзүбүздү жумуп эле кирип кеткенбиз да. Убактыбызды көбүнчө ушул саясатка Саясат аябай бизге жолтоо болот. Мына азыр 29-нчу премьер иштеп атабы, эме жаңылбасам. Эми бир кичинекей компанияга директорду койсоң дагы, өзүңүз билесиз, бир анын ичин барын карап, конкуренттери ким, кандай иштеш керек, бир 3-4 ай жөн эле кетет да. Убакыт керек. Анан премьерге 1 жыл бериш, бул өзүнө дагы жетишпей калат да. Полный экономиканы таанышып чыкканга. Мен ойлойм, бир жок дегенде 3 жыл берип, 3 жылдын ичиндеги результат болбосо, ошол министрлерин кошуп туруп камаш керек да. Бизде деген эң чоң баягы эме жумуштан алып салат, болду, ал эч кандай жоопкерчилик жок да. Жолусо сумалай штраф төктүрүп коет, ошо менен баары тынчып калат. Так бизде карабайсыз, бизде геополитический мына эки чоң державанын ортосунда турабыз. Кытай менен Россиянын ортосунда туруп эле алып сатсак дагы элди бакса болот да. Канча дагы мигранттарыбыз чет жакта жүрүшөт да, ошол семьясын багалайын деп, канчасы оорукчан болуп, канчасы өлүп келип атат. Эми бизде экономика жакшы болсо, күчтүү болсо, мен ойлойм ошол жарандар эч жакка чыкпай эле, ошо Кыргызстанда иштемек депчи. Бизде канчалаган жаратылыш ресурстары бар. Биз жөн гана азыр мен ойлойм жана ГЭСтерди, мини ГЭСтерди салып эле, ана Каса 1000 проектиси жакындап келди. Ошол жака свет сатсак дагы Кыргызстан бир бай өлкөлөрдүн эмесине кирсе болот. Катарына кирсе болот. Катарына кирсе болот да. Жакшы ойлоруңуз бар экен. Мына сөзүбүздүн акырында бизде ушул бир салт катары болуп калган кайрымдуулук иштери боюнча да сөз козгоп кетсек, анткени деген чындыгында эле бул үй салып, үй куруу тарабына көз салсак, көпчүлүк учурда ушул бир жетим жесирлерге же болбосо кем каржы жанагындай бир мүмкүнчүлүгү жок жарандарыбызга үйдөнбү же болбосо материалдык жардам көрсөткөн учурлар көп эле болот экен. Ал эми бул сиздин компанияңызда кандай шарттар бар? Кайрымдуулук боюнча мен ойлойм, любой компания өскөн сайын, чоңойгон сайын баягы социально ориентированный болуп, жөн гана өзүнүн кызыкчылыгын көздөбөй, баягы элди да карап, ошо жардам берип жүрүш керек. Бул ислам принцибинде дагы биз көп европейский, Европанын бизнесмендери менен сүйлөшкөндө обязательно жана благотворительство деген өзүлөрүнүн баягы счету болот экен да. Ошо акча кете берет экен, ошол жерден чогулган акчаны анан каалаган муктаж болгон кишилерге бере беришет да. Биз чоң баягы социальный проект деп айтып кетсем болот. Онкологический центрде биринчи этабын капитальный ремонтту жасап бүттүк. Бизге ошол мамлекет кайрылганда, бизди чакырганда, ошол проектке киресиңер деп барып көрүп, ошол жакта жаткан жана 1-2 жаштагы кичинекей балдар химия терапия алып аткан, кандай условиялардан жатканын көрүп, биз аябай жүрөгүбүз ооруп, прибыль таппасак да ушул проектти баягы качественно бүтүрүп берели деп өз поставщиктер менен баягы жөн гана арзан материал колдонуп кетпей, бир жакшы сапаттуу материалдарды колдонолу деп баары менен сүйлөшүп, биринчи этабын бүттүк да. Бүгүнкү күнү балдар онкологический
борборун салып атабыз, 6-7 этаж. Мен жакында ошо Москвада өзүм атайын выставкага катышып келдим, ошо жакшы материалдарды биздеги жана рынокто действительно ассортимент аз да. Ошо Кытайдын эле товарын ала турган акчаны, может, российский бир качественно алабыз деген ой менен барып келдик. Бүгүнкү күнү бир топ компаниялар менен иш жүргүзүп атабыз. Андан тышкары биз көп эле адамдарга жардам берип келатабыз. Анын баарын биз афишада айтпайбыз. Колунда жок жетим жесирлер болот, мугалимдер, заслуженный врачтар болуп калат, жанагы биздин белгилүү артисттерибиз жардам сурап калат. Эми бардыгына тилекке каршы биз жардам бере албайбыз, анткени баары түшүнүш керек, бул баягы биз салып аткан үйлөр элдин акчасына салып атабыз. Аны алып туруп биз таратып дегенге да акыбыз жок да. Мүмкүн болушунча жардам берип турасыздар, пайдабызды карап туруп, ошол жака жараша жардам берип жүрөбүз да. Маегиңизге чоң рахмат, Чолтунбек мырза, кызыктуу маек болду. Чындыгында эле бүгүн биз сиздин келердин алдында ошол Эмарк строй боюнча коомчулуктун бир аз ой пикирлерин чогулттук. Менимче бардыгы эле бир жакшы ой пикирлерин айтты. Чындыгында эле ошол үйдү салып курардын алдында ушу биздин өлкөнүн жарандардын тагдырын дагы биринчи ойлоп койсо экен деген жакшы тилектерди айтмакпыз. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуз. Чоң рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Эмарк строй курулуш компаниясынын директору Чолпонбек Акматов келип маек коруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.